кандайсыз? Аябай, аябай, аябай тырышып атып кирдиңер, Я кичине эме технический неполадкалар болуп кетти. Ноутбуктан кирейин деп аткам да. Аябай эле аракет жасап, анан калып кеттим кайра. Мейли. Жакшы. Так, азыр Айзада мен немени алып чыгайын. Мамбетова Айзада. Так, көрүнүп атабы Айзада? Ооба, көрүндү. Так. Менин интернетим что-то глючит. Слайд чыкты. Чыкты. Так. Пошли. Айзадочка, могу жерге бул силердин өзүңөрдүн сүрөттөрүңөр экен, молодец, умница. Үй бүлөңөр да көрсөттүрсүңөр. И сиздин да могу жерде сүрөтүңүз турат. Ушул жерге аябай жакшы. Ушундай сүрөттөр болгон жакшы да. Анан могу golden fish балык чарбасы дегенди бир эле цвет менен, бир эле же кызыл же көк менен берип койсоңор, потому что могу цветовой эме окулбай жатат да, кызыл, тазыл, сарынын баары көрүнбөйт. Ошону шрифтин оңдоп койгула, цветин. Анан проекттин аты Golden Fish балык чарбасы. Golden Fish балык чарбасын өнүктүрүү болот ошону проекттин аты. Силерде уже бул существующий бизнес да, туурабы? Действующий бизнес. Анда буну Golden Fish балык чарбасын өнүктүрүү деген долбоор болот да. Мамбетова Айзада, жайгашкан жери Аксы району Падыш Ата айылы. Булар силер Падыш Ата айылынын коруктун ичиндесиңерби? Жок, бер жакта, центральный. Бер жагында, Инстаграм баракча бар экен, веб-сайт. Веб-сайт пока жок, Веб-сайт, ооба, веб-сайт жок, Инстаграм ачкам да. Анда веб-сайтты алып туруп, Инстаграм баракча өзүңүздүкүн Мамбетова, анан веб-сайт баракча компанияныкы Golden Fish KG деп туруп белгилеп коюңуз, Анан желательно могу бүт немелерде бүт шрифттерди бирдей кылсаңар, а то биягы сары, биягы көк болуп, биягы розовый болуп кетиптир. Ушуларды бир эле өң менен, бир эле стилде выделять этпей эле, момундай астына заливка бербей элечи. Ошо бир эле кара шрифт менен эле жазсаңар, чтобы элдер сизде 5 эле мүнөт болот да питчингкечи. Анан могу шрифтин отвлекать этсе, бул лишний раз отвлекает внимание и лишний раз забирает ваше время на питчинге. У вас время очень ограничено. 5 мүнөт бул абдан аз болот. Ошол себептен көрүүчүнүн көңүлүн бөлөк эч нерсеге бурдуруп баш керек да. Шрифты, вот это все должно быть максимально, минимально, минимализировано. И информация максимально жакшы, анан топуктуу берилиш керек да. Так, радужный форель жөнүндө маалымат. Биякта биз жөнүндө маалымат деген слайд эле. Бияка радужный форель эмес, биякта Golden Fish балык фермасы тууралуу маалымат деп оңдоп коебуз биякта. Анан өзүңөр жөнүндө биякта жазып коесуңар, что бул радужный Golden Fish фермасы канча жылдан бери иштеп атасыңар, кайсы жакта иштеп атасыңар, эмнеңер бар ал жерде, балык баккан фермаңар бар, эс алуучу жай бар, эс алуучу жайда
5 боз үй, там 10 палатка, 10 тапчан деген сыяктуу тамак жасаган жер бар. Анан балык уулай турган 2 бассейн бар деген нерсенин баардыгын жазып коюш керек да конкретно, потому что тиги инвестор караганда, бул анда түшүнөт. Демек бул уже иштеп жаткан бизнес экен. Бунун уже боз үй эмелерин баардыгы, скамейка эмелерин баары бар экен, бассейндер бар экен, уже көз алдында картина пайда болот да. Сүрөткө тартып да киргизип кое берели, анда. Сону болот. Жашынакай сүрөт тартып Бизде живой бар. Эң сону болот. Ошону киргизип койгула, анан кыскача жазып туруп, потом астына презентациянын максатына өнөктөштөрдү жана кардарларды табуу. Силерге бул презентациянын максаты ошол бизнесиңерди өнүктүрүүгө азыркы маалда өнөктөш жана инвестиция тартуу. Анткени сиз бул жерде акча сурап атпайсызбы? Акчаны эмнеге сурап атасыз? Ошол бизнести өнүктүрүүгө сурап атам да мен. Бизнес бассейн менен малёко сурап атам да. Вот, бассейн менен малёко сурасаңыз, анда бул жерге ошону жазыш керек, что мен презентациянын максаты Golden Fish балык чарбасын кеңейтүү жана анын ишин жакшыртуу максатында каржы жана өнөктөш издеп жатам деп жазыш керек. Андан кийин продукт. Бул жакта силерде продукт, 2 продукт бар. Бул бирөөсү даже возможно 3 продукт кылсаңар болот. Бирөөсү конкретно балык сатасыңар бияктан, балыкты келип сатып алып кетсе болот, жанагы магазиндер тоңдуруп сатса болот, же кафелер алып кетсе болот өздөрүнүн магазин эмелерине, кафелерине. Жана экинчиси, ушул жерде ошол балыкты даярдап бересиңер. Даярдап бышырып бересиңер, То есть как кафе кызматы дагы бар силерде бул жерде. Жана үчүнчү кызмат, мисалы, кимдир бирөө балык бизнесин иштетем деген болсо, анда Айзадага барып, Айзададан үйрөнсө болот. Бул консалтинг, будан дагы сиз акча тапсаңыз болот. Чакан балык чарбасын кантип өнүктүрсө болот, жана аны мындай бир жөн эле балык өндүрө бербестен, биягынан балык өндүрөт, биягында ошол балыкты сатып, эс алуу комплекс кылып, дагы бир бизнес кылуу да, бул да бир кирешелүү бизнес да. Ошондо сизде, в принципе, продукцияда чыгарган продукцияңар балыктын өзү жана эс алуу борбору жана кызмат катары балык чарбачылыкты өнүктүрүү консалтинг деп койсоңуз болот да. Анан сиз ошол продукцияны предлагать этип атасыз. Анан бул кантип пайда болгон дегенде, мынакей жазыптырсыз, балык чарба жоктугунан жана элдер балыкка чыгып, балык улап барып эс алгысы келет да. Ошондон улам, ушул 2 муктаждыктан улам, силер ушул Golden Fish балык чарбачылыгын түздүңөр. Ошондой деп жазып коюш керек. Анан кайсы проблеманы жоет дегенде, бул балык этине муктаждыкты жоет. Экинчиден, балык, негизи эле балыкты жеген бир маданият бул дагычы аябай пайдалуу эмеспи, билесиз да, Ошол балыкты жедирүү маданиятын дагы элге таркатасыңар да. Эмне проблеманы чечет дегенде, балыктын эмеси аркылуу жанагы витамин D, витаминдерди камтыйт го балыктын өзүндө дагы. Ошол витаминдер менен жергиликтүү жашоочуларды эметесиңер, камсыз кыласыңар да. Анан дагы кайсы проблеманы чечет дегенде, элдин бир организованный отдых для местного населения. Эл үчүн уюшулган эс алуу борбору. Бир эс алуу, бул деле эс алуу, бул деле өзүнчө маданият да. Тамакты жеген тоже маданият. Эс алуу да өзүнчө, балык улап, ошол жака чыгып, жөн эле барып эле тетногу пачатанын ичин баардыгын тебелеп тепсеп ит кылбай, жашынакай бир жерге балык кармап, ошол жерде таза, жумшак кылып, мындай бир жаратылышка дагы зыянын тийгизбеген бир эс алуу болот да.
ушундай бир организованный отдых для населения, да? Ошону тоже чечесиңер. Анан бияка фото, услуга, продукта дегенде балыктын өзүнүн сүрөтүн салыңыз. Эс алуу борборунун сүрөтүн салыңыз. Анан балыкты багуу кызматы, балык чарбачылыгын өнүктүрүү кызматы дегенге дагы бир сүрөт салып койсо болот да. Мисалы, бир эки адам келип балыкты кармап атат, а силер балык жөнүндө бирдеке айтып берип атасыңар дегендей кылып, же колуңарга ручка кармап алып ушундай бир консалтингти көрсөтө турган бир сүрөт тартып койсоңор болот да. Ошондо 3 продуктка 3 сүрөт, Анан эмне жасалып калды дегенде, силердин бизнесиңерде уже Инстаграм баракча бар, продажа бар, кардарларыңар бар, жер бар, эс алуу борбору курулган, бүт көп нерсе уже силерде кылынган, уже иштеп аткан нерсе да. Ошону жазып койсуңар, эмне силерде уже эмнеси даяр. Ошону жазасыңар. Анан рынок. Рынокка дегенде, биякта бул жерде ушуну көптөрүңөр адашып туура эмес түшүнүп алыптырсыңар да. Бул рынокка дегенде бул жерден жергиликтүү базарда анализдеп бериш керек да. Мисалы, ошол жерге жазыш керек. Жергиликтүү базарда, Аксы районунда жергиликтүү балык жок. Балыктын баары сырттан келет, Токтогулдан келет, жактан келет, бияктан келет. Ошактан келген үчүн мисалы бир аз кымбатыраак. Анан жергиликтүү балык жок болгондуктан бир аз неме дагы магазинде дагы балыктар аз, базарда балык почти жокко барабар же аз деп жазыш керек да. Только эме жейбиз да, биз замороженный жейбиз да, биз мындай свежий жей албайбыз да. Ошол эме да. Вот, ошону жазыш керек. Биздин базарда только замороженный балык бар деп жазыш керек анда. Свежий балык жок. Свежий балык жок. Замороженный балык менен свежий балыктын экөөсүнүн пайдалуулугу жагынан дагы чоң эме бар, айырмачылык бар, Ошону жазгыла. Анан канча кардар бар, мисалы, канча примерно балык жеген адам бар. Эгерде мындай эмеге кирип көрсөңөр, интернетке кирип көрсөңөр, сколько процентов, допустим, Кыргызстана кушает, потребляет рыбу деп национальный статистический Нацстаткомдун эмесине кирип көргүлө, балык потребление рыбы дегенге. Потребление рыбы дегенге кирсеңер, бир какой-то процентовка чыгарат да. Мисалы, 10% населения города Бишкек, если рыбу потребляет, то примерно 10% Аксыйского района тоже рыбу должны потреблять, да, примерно. Демек, эгерде Аксы районунда 350 000 киши болсо, анын 10% 35 000 киши. Демек, сиздин балыгыңызды жей турган адам 35 000 адам. Окей? Ушундай нумерация менен эмелер менен көрсөтүш керек экен да, сандар менен. Ооба, желательно. Чем больше цифр, канчалык цифра көбүрөөк болсо, статистика бар болсо, тем лучше ваше бизнес-предложение. Анан канча, мисалы, потенциальный кардардын саны канча. Анан жанагы замороженный балык, свежий балык жок. Анан сиздин кардарларыңыз ким? Бул жаш балдар, аялдар, боюнда бар аялдар. Мисалы, Аксы районунда канча аял бар, аны статистикага кирип биле койсоңор болот. Анан примерно канчасы боюнда бар, мисалы, жаңы төрөгөн же төрөйүн деген аялдар. Алардын баардыгы сиздин кардарларыңыз. Кичикей балдардын баардыгы, потенциалдуу кардарларыңыз, Сиздин кичикей балдардын баардыгы сиздин кардарларыңыз. Детсад, мектептин баардыгы сиздин кардарларыңыз. Ошону жазыш керек. Канча мектеп бар, канча садик бар, канча жанагы эме бар, кафе, ресторан бар. Ошонун баардыгы сиздин кардарларыңыз. Магазин. Ошону жазып койсоңуз, бул абдан сонун картина болуп берет да. Өзүңүз дагы көрүп, каждый раз көргөн сайын көзүңүз ачыла берет. Мен ушул жака иштесем болот турбайбы, ушул жака барсам болот турбайбы деп. Анан могул малек 15 сом, балык бир жылда 1 килограмм жен жейт деген, буну ыл жака каржы прогнозуна түшүрөбүз, макулбу? Макул. Анан биякта конкуренттер жок деп берсиз.
конкурентиңиз бар, бул жанагы тоңдурулган балыктар. Ошону жазып коюңуз. Тоңдурулган балык. Анан какой-то бир кафелер бар да, кафелерде да балык берилет да. Свежий балык деп берилип атпайбы алар делечи, бирок хотя бы тоңдурулган. Ал дагы сиздин конкурентиңиз да. Эгерде кафелерде балык берилсе. Ар кандай той-пой болгондо балык бышырып берип атышпайбы? Вот ошолор сиздин конкуренттериңиз. Демек, сиз ошол тоңдурулган балык алып келген компанияларды билишиңиз керек, ким алып келип атат. Ошолорду сиз акырын сүрүп чыгарыш керек да. Ошо компаниянын аттарын жазып койсом болобу, именно конкретно ушул менен? Ооба. Жазыңыз, конкретно тоңдурулган балыктарды кайсы компания алып келет, кайсы компания поставщик да, ошонун баарын жазыңыз. Анан артыкчылыгыңыз, албетте, бул свежий балык, это раз, да. Экинчиден артыкчылыгыңыз барып балыкты ошол жерден барып уулап, прям тим эле с речки неметип жесе болот. Анан кышында силер иштебей каласыңар да? Кышында иштебей калабыз. Анда өзү негизи эме да, айыл өкмөттүн зданиясы да, анан биз аукциондон ушу жаштарга берилгенде бүйөөм ИП да, аукциондон утуп алып, биз 3 жылга алганбыз да, быйыл 2-жыл иштетип атабыз да. Бизнеске постраивать этип, өзүбүз балык эметип, балык чарба ачып, уже иштетип баштадык да. Ошо бир аз жардам керек болуп атат да. Анда силер кышка балыкты тоңдуруп коюшуңар керек турбайбы? Жок, кышында биз өстүрө беребиз. Өстүрө бересиңер, Тиги ичинде жылуу да, өсө берет да. Ооба, оксигенератор коебуз, биз атайын эме аппараттарды коебуз, эме сууну тоңдурбай балыкты өстүрө берет да. Өстүрө берет. Бирок сатсаңар болобу, болбойбу? Балыкты кышында бир аз сатсак актай калат, себеби ал 1 килограммга жетпейт да. Кичикей да? Биз апрелде салганбыз, апрелде жетет да буюрса. Окей. Хорошо. Анда артыкчылыгы, балыктын өзүнүн артыкчылыгы бул жана табигый агып жаткан дарыяда өскөн балык, ал даамы бөлөкчө болот, анын даамы жакшы болот, Ошону жазасыңар. Анан момундай көлмө эмес да, бул былчыраган жанагы болотодо эмес да, бул агып жаткан сууга багылат да, таза сууга. Таза сууга. Ошону анан жанагы эс алуу жайдагы организованный отдых для населения деген тоже артыкчылыгыңар. Жана артыкчылыгыңар бул балыктарга кандай жем бересиңер? Ошол тоже тоют маселеси тоже эме да, вопрос. Тоютуңар жакшы болсо, демек балыгыңар дагы таза деген сөз да. Биз атайын кымбат жем менен багабыз да буларды. Элдер, кээ бир элдер тамак-самак, нампа менен багышат. Биз атайын килограммын 200 сомдон алып, 160-200га чейин алып, таза витаминдүү Турциядан эме жем алып келип багабыз да. Анда ошону жазыш керек. Помойлор менен багышат, бирок биз андай бакпайбыз да. Бөлөктөр помой менен бакса, биз балыктарды качественный, высококачественный Турциядан алып келинген витаминизированный корм менен багабыз деп жазыш керек ошону, Анан тиги артыкчылык свежий айттыган, тоңдурулгандан немеси деп. Анан бул жерге каржы прогнозуна силер азыр общий канча деп турат? 13 миллионбу? 1 миллион 350 миң сом. 1 миллион 350 миң сом чыкпаса, силерге $1000 берилсе, $1000 эмнеңерге жетет? Биз азыр $1000 эмеге деп атабыз да. Азыр мен эшикке чыгып сизге көрсөтүп берсем, эми сүрөттөрдөн көрдүңүз го бассейнде. Ошонун жанына дагы биз бир бассейн куруп туруп, ошо форельдин башкача түрү бар да, янтарный форель деп коет экен. Ооба. Ооба. Еще радужный форельге караганда бир аз кымбатыраак, бир 2 сомго малёго кымбат экен да. Мейли. Ошондо биз дагы 5000 малёго алганга, анан бассейнге эле акча сурап атабыз да, калганын өзүбүз жемдерин өзүбүз алмакпыз да. Анда буну бөлсөңөр каржы прогнозунчу. Мисалы, общий бюджет момунча. Бирок биз силерден сурап жатканыбыз малек менен бассейн деп туруп, аны өзүнчө бөлсөңөр. Эгерде силер малек менен бассейнге бизге акча берсеңер,
анда биз могу калганын баардыгын тауып туруп, анан 1 жылдык киреше 1,5 миллионго чыгабыз деп ошентип жазып көрсөтүш керек да. Бул жерде болду, түшүндүм. Негизи стоимость проекта мына многул малек бассейн, транспорт, электроэнергия, ветаптека, ветврач, жем. Бирок биз силерден сурап жаткан каржыбыз бул только малек жана бассейн деп экөөнү бөлүп жырны менен чыгарып койгула. Эгерде бизге ушул малек менен бассейн алынса, анда биз жылдын этегинде 1 миллион 350 миң сом киреше көрөбүз. Ал кирешенин то есть эмеси эмне эле чыгым 649 миң сом. Ошо 1 жылдык кирешеден чыгымды алгандан кийин анан таза кирешесинде чыгарып койсоңуз жакшы болмок да. 2 миллион сомдон чыгардыңарбы? 2 миллион сом түшөт экен балыктан. Ошо анан чыгымын минус кылганда бизге таза киреше 1 миллион 350 все. Ушуну бөлүп жашнакалып жазсаңар так кылыпчы. Мисалы, чыгымдар момунча, доход момунча балык момунча сомдон сатылат, момунчасы примерно өлөт, момунча өндүрүлөт, момунчасы примерно өлөт. Тирүү калгандарын биз момунчадан сатабыз, момунчаны сатканда момунча акча түшөт. Ал акчадан доходдон чыгымдар момунча алганда бизде 1 жылда киреше, таза киреше момунча бизге калат деп жазып, анан могу 1 миллион 350 миң дегенде жырны кылып көрсөтүп койгула. Анан силер бизге малек менен бассейнге акча берсеңер, анда биз ушу 1,5 миллиондук кирешеге чыгабыз деген немени көрсөтүш керек да, надо показать это. Окей? Анан обязательно 22 жылы, бул 23 жылы 1,5 миллион болсо, 1 миллион 300 болсо, 23 жылы ушул цифра кандай болот? Ошондо жазыш керек. Анткени силер 22 жылы чоңураак оборот менен баштайсыңар да, акча мененчи. Көбүрөөк малек, янтарный форель туда-сюдан баары башталат да. Демек 23 жылы надо показать рост. Как растет ваш доход. Хорошо? Анан 24 жылы дагы доход канча болот? Ошону көрсөтүп коюш керек. Үчөөнүн ортосунда рост болуш керек. 22, 23бү? 21, 22, 23бү? 20 азыр 22 алганда силер эми 23 жылга кетесиңер да, туурабы? 22, 23, 24бү? Силер азыркы могу алган акчадан кирешени 23 жылы көрөсүңөр да? Ооба. Вот, анда 23 ушул акчаны берсеңер мага, мен 23 жылы 1 миллион 350 миң сом киреше көрөм дейсиңер да, Вот, анан 24 жылы болсо мен уже 2,5 миллион киреше көрөм. 25 жылы 3 миллион киреше көрөм деген мындай көрсөтүп коюш керек да. Ооба. Отлично. Социалдык таасири дегенде жумуш орундары түзүлөт. Анан тиги балык чарбаны стандарттарга ылайык кармайбыз деп обязательно сөзсүз түрдө жазгыла. Потому что өткөндө да айтып кетпеди берки эжелерчи, эме ФАОдончу. Ошо стандарттарга айлана чөйрөгө зыянын тийгизбеген, экологиялык жактан таза болгон өндүрүштү ишке ашырабыз деп жазгыла. Жана мен Айзада Мамбетова, мени көргөн бөлөк айымдар, келиндер менден ушундай экологиялык таза кирешелүү бизнес курганды үйрөнүшөт деп ушул социалдык таасир катары ошондо жазып кетсеңер. Обязательно, потому что сиз көптөргө ролевой модель болуп каласыз. Сиздин кылган ишиңиз, сиздин кылган бизнесиңиз бөлөк келиндерге, бөлөк жаштарга үлгү болот. Баягы баланчанын кызы Айзада, баланчанын аялы Айзада, баланчанын аяшы Айзада, баланчанын апчеси Айзада деп сизден үйрөнүп келип сурагандар көп болуп башталат да. Ушул социалдык таасир ушул болот тоже, Команда мүчөлөрү дегенде үй бүлө, туура, бул деген үй бүлөлүк ферма да силердики. Үй бүлө мүчөлөрү Айзада, Отлично. Проекттин командасы дегенде жазып койсоңор болот. Бул үй бүлөлүк ишкана.
жолдошум Мамадалы уулу Бексултан жана кайнатам Мамбеткулов Мамадалы деп жазып койсоңор болот. Байланыш телефондору, маалыматтары. Отлично, эң сонун, молодец Айзатка, умница. Эми азыр эмне ысык нанды суутпай туруп эле, сразу эле бүтүрүп салгыла дагы, немеге салып жөргүлө, жадырага салгыла дагы, чтобы биз буну уже эмеге питчингке уже даярдай берели. Суроо барбы Айзадо? Көп нерселерди эметип калдым азыр, бирок YouTube'дан кирип көрөм да. Бир сере карап маалымат алгыла, анан статистика карагыла, Негизи мен бир аз эмелер көп эле ката кетиптим, эми өзүмдүн ошибкам үстүнөн иштейм да. Анан бияка жадыра жазыптыр, рекреация депчи. Бул отдыхты чын эле рекреация деп койгула. Рекреация — это когда человек восстанавливается. Рекреативный отдых. Кайсыга, эмеге? Эс алуу борборуначы. Жөн эле эс алуу борбору эмес, рекреация борбору деп койсоңор болот да. Рекреация дегени карасаңар эми маанисин. Мисалы, Арсланбоб считается местом рекреации, отдыха, рекреативного отдыха. Görmet эже, ошол деген сөздү ушул рекреация деген терминге алмаштырышым керекпи ошо? Рекреация борбору деп жазып койсоңор жакшыраак да, бул как-то жөн эле эс алуу. Бул привлекательный да, привлекательный. Жадыра кирбейсизби, сүрөткө чыгып коелу. Байтан бери сүрөткө чыгып алсак болбойбу экен кыздар менен, Так. Жазып коесуң, берип коесузбу сразу? Могу жерге чатка кирсең, Айзада, могу жерде чатта рекреация деп койсоңуз болот деп жадыра жазып коюптур. Рахмат. Так, кыздар, эми экранды карайбыз, жылмаябыз. Мен силерди сүрөткө тартам. Айзада, жылмаябыз. Раз, два, три. Азыр дагы бир жолу. Отлично. Байтан бери ушуну сүрөткө тартып берсем болмок экен, эми мээм иштеп кетти го мен. Ага. Все, Айзадик, тогда на связи, иштериңди бүтүрүп, анда сразу Жадыра эжеңе салып жөр, Макул, рахмат. Умница, ийгилик. Жадыра эже, сизге да рахмат. Ага, пока.